Элдик медиа сайтынын кабарчылары даярдаган күндүн маанилүү жаңылыктары жана кызыктуу материалдардын кечки топтому менен таанышыңыздар. Студияда мен Наргиза Байөмөрова, саламатсыздарбы? Көк бөрүбү же көкпарбы? Улуттук оюнубуздун тагдыры эмне болот? Орусча же кыргызча башка тилде айтылат ал спорт түрү, андан ал башка спорт болуп калбайт да. Саясий куугунтукка кабылдык деген саясатчылар абакта ордубузду Атамбаевка таштап келдик дешти. Атамбаев бизден эч нерсе издеп тапкан жок. Ошон үчүн айла жок, эптеп бизди канаттı. Жаздын биринчи күнү менен багбандардын дыйканчылыктагы биринчи кадамдары. Теплицаны шартына жакшы өсөт экен бул. Так ташкарыда өспөйт. Өткөн берүүбүздө биздин чыгармачыл топ кыргыз-казак чек арасынан продукциясын өткөрө албай зыян татып жаткан ишкерлердин көйгөйүн чагылдырган элек. Бүгүн өкмөт бул маселеге байланыштуу билдирүү таратты. Ага ылайык 28 февралда Астанадагы кыргыз-казак өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүндө тараптар Казакстанга картөшкө ташууга убактылуу чектөө киргизүүнү алып салууну караган протоколго кол коюшканы кабарланды. Бул документке ылайык чектөө кеминде 15 күндүн ичинде, болбосо 1 айдын ичинде алынышы мүмкүн. Ал кошумча сүйлөшүүлөрдөн кийин так билинет. Белгилей кетсек, Астана шаарына Кыргызстандан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган топ барды. Кыргыздар илгертеден эле ат жалында шамал ойнотуп, кыз куумай, эреңиш, тыйын эңмей, улак тартмай сыяктуу оюндарды ойноп келген. Ошол эле убакта боордош казак эли да бул оюндарда четте карап турбайт. Бирок соңку жылдары көк бөрү оюну саясатка айланып кетти. Казактар көк бөрүнү көкпар деп атап эрежелерин өзгөртүп, дүйнөгө алып чыгууну көздөп жатса, биздин аткаминерлер бири-бири менен кайым айтышып, намыс ордуна маалымат каражаттары аркылуу арызданышууда. Ушул күнгө чейин кыргыз көкбөрүчүлөрүн чоң болуп Болот Шамшиев, Болот Шер, Аскар Салымбеков, Молдомусо Кангантиев, Канат Исаев, ал гана эмес Атамбаевдин айдоочусу Икрамжан Илмиянов, Жыргалбек Саматовдор жетектеп келди. Ал ортодо көптөгөн эл аралык жана Кыргызстандын өзүнүн лигалары өтүп, 2006-2018 жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрүнү дүйнө эли тааныды. Бирок балейнин баары 2014 жылы башталган. Себеби ошол жылы казак тарап түрк элдеринин салттык спорт оюндарынын ассоциациясын түзө калып, азыркы депутат ошол кездеги улакчыларды жетектеген Канат Исаев катышкан. Жөн эле катышпай көкпарга макул деген колун да коюп бериптир. Бүгүнкү маалымат жыйынында Канат Исаевди көк бөрүнү көкпарга айланткан деп айыптады. Эми азыр мен деле угуп атам, саат 12-де Канат Исаевдин пресс-конференциясы болот экен. Мен да азыр ойлойм, мени да жамандай болуш керек. Бирок мыйзам чегинде просто могу эметкенди айтып атам. Мен муну силердей эле соц тармактардан көрдүм. Анан кийин ошол себебинде эмне себептен бул мурун чыккан эмес, азыр чыкты, мен аны айта албайт экенмин. Ал вопросту, ал суроону. Ал буну федерацияда билген эмес. Муну федерацияда да эч ким билген эмес. Бул суроону силер Канат Исаевдин өзүнө берип көргүлө. Канат Исаев бул документке кол койгондо бир гана көк бөрүнү көкпар деп өнүктүрүүгө эмес, оодарыш, тыйын эңмей, бүркүт салмай, кыз куумай, жамбы атуу, тогуз коргоолуу өңдүү оюндарында казактардын ассоциациясынын атынан өнүктүрүүгө кол коюп берген. Мындай билдирүүнү бүгүн өзү да моюндап, бирок 2010 жылы коюлган документте тайказандан баш тартып, көкпарды колдоо дегенди туюндурбайт деди. Исаевдин айтымында, ал койгон документ кыргыз элинин кызыкчылыгына таптакыр каршы келбейт. Көк бөрү менен көкпар, сиз айтып атасыз, ошо көкпардын эрежелери менен депчи. Бул көкпардагы, боз кашырдагы, көк бөрү дагы бул бир эле оюн. Ушуну эң түшүнүп алсак да. Казактар көк бөрүнү көкпар дейт. Афганистанда боз кашы дейт. Мисалы англис тилде деле бир мисалы спорттун түрүн бир тилде айтат. Башка тилде болсо орусча же кыргызча башка тилде айтылат ал спорт түрү. Андан ал башка спорт болуп калбайт да. Болгону Кыргызстандын ичинде деле ар кайсы көк бөрүнүн эрежелери болот ба? Торпок тартып атабыз мисалы. Ошол эле текени тартканда казанга тартабыз, жерге тартабыз. Таласта мисалы эки бутун жип менен бууп коюп тартат мисалы. Андан ал көк бөрү болбой калбайт да. Баары көк бөрү биринчиден. Экинчиден ошол Астана шаарындагы кол коюлган, Астана шаарындагы эмес, Кыргызстанда кол коюлган жанагы ассоциация боюнча суроо берип кеттиңиз. Мен бул боюнча кеңири берип кетейин маалыматты. Биринчиден эл аралык көк бөрү федерациясы түптөлгөндө, аны дагы мисалы Кыргызстанда түптөлгөн.
ага дагы башка 3 мамлекет, ошол убакта 3 мамлекет кол коюп берген. Иттин өлүгү кайда жатат дегендей эле эмнеге 2013-жылы коюлган кол эми ачыкка чыгып жатат. Көпчүлүгү Жыргалбек Саматов өзү бул федерациядан кеткенден кийин бул маалыматты чыгарып жатабы деп суроо салышууда. Ошол эле учурда өткөн айдын орто чендеринде Дүйнөлүк көкпар ассоциациясы оюндун эл аралык эрежесин кабыл алып, ага Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Россия, Афганистан болуп 9 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Кыргызстандан расмий өкүл Жыргалбек Саматов барган эмес. Эми көкпөрүнүн келечеги кандай болот азырынча белгисиз. Анткени кыргыз саясатчылары ичара келише албай убара. Саясатта көкбөрү көкпар сыяктуу такай талаш тартыш жараткан тармак. Улак тартмай сыяктуу ары тартып, бери тартышып отуруп, алдуусу жеңип, акылдуусу калат деген кеп. Саясий куугунтукка кабылдык дешкен Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров үстүбүздөгү жылдын 12 февраль күнү боштондукка чыккан эле. Алар жок жерден күнөө тагылып, айыптар толук кандуу далили жок эле бийликтин зомбулугуна кабылып 3 жылга чукул абакка отуруп чыккандыктарын айтышты. Жыйынга келген саясатчылар биз абактан чыктык, эми абакта Атамбаев үчүн орун бош дешти. Кененирээк соңку кабарда. Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров 2016-жылы бийликти күчкө салып басып алууга даярдоо фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 27 жана 295 беренелерине ылайык айыптоо көрсөтүлүп камакка алынышкан. Абакта 2 жыл 11 ай отуруп, ушул жылдын 12 февраль күнү боштондукка чыккан. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бүгүн журналисттер менен жолугушуп, абакта Атамбаевка бошотуп чыктык. Түрмөдө жөн жатпай, мурунку бийликтин коррупцияга түздөн-түз тиешеси бар экенине керектүү далилдерди чогулттук дешти. Эми биздин өзүбүздүн абийибиз таза, себеби Атамбаев бизден эч нерсе издеп тапкан жок. Ошон үчүн айла жок, эптеп бизди канатты. Эгер мен мамлекеттик жогорку кызматтарда 13 жыл иштедим. Бирде мен бул 2 жылдан ашуун издетти, эчтеке таппагандан кийин ушул метод менен камады. Азыр сүйлөшүп койду депчи. Бул жагынан абийир таза. Түрмөдө жатканыбыз саясатты жасап аттык, күрөшүп аттык, ачык-ачыктарды жарыялап аттык. Муну билесиздер. Мыйзам жазуу боюнча түрмөгө чейин дагы, түрмөнүн ичинде дагы биз жазып атабыз. Биз азыр ГСИНди реформалоо боюнча целый концепция даярдадык. Убагында СДПК партиясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыров өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды курчутууга аракет кылды деп айыпталганына Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экендигин ачыктады. Кызматка бийликке келатканда мен мына Атамбаевдин жанында жүргөм. Ысык көл областы боюнча жоопкерчиликте болуп. Ал убакта мен жогорку кеңештин СДПК партиясынын депутаты болчумун. Атамбаев эл журтту алдоо менен келди. Бир дагы өзүнүн айткан сөзүн аткарган жок. Мен факты менен айтайын. Биринчisi кумтөр маселесин чечкен жок. Экинчи чегара маселесин чечкен жок. Үчүнчү кылмыштык топ менен күрөшкөн чечкен жок. Төртүнчүсү ГКМны реформа менен чечкен жок. Коррупция менен күрөшкөн чечкен жок. Эми боштондукка чыккан саясатчылар толук кандуу мамлекеттин өнүгүүсүнө болгон күчтөрүн жумшаарын айтышты. Мына фактылар ТЭЦ боюнча, жана түндүк түштүк жол боюнча, датка кемин боюнча, таможня боюнча көп фактылар чыгып атпайбы бүгүнкү күндө. Сооронбай Шарипович келгенден кийин ал элдин астына айткан, мен коррупция менен күрөшөм деген эң биринчиси. Мына бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүп, бул 29 жылдын тарыхында бул биринчи жолу атат. Мындай болгон эмес. Туурабы? Мына бүгүнкү күндө 29 жылдын ичинде качан 2 премьер-министр, 2 мэрлер, ошо иштеп аткандар, министрлер, депутаттар камалды. Андай болгон эмес. Эми боштондукка чыккан саясатчылар толук кандуу мамлекеттин өнүгүүсүнө болгон күчтөрүн жумшаарын айтышты. Бүгүн жаздын 1-күнү болгондуктан дыйкандар үчүн маанилүү мезгил башталды. Алар албетте саясаттан сырт. Өз ишин мыкты билген багбандарыбыз жер менен алектенип бушайман. 1 гектар жерге күнөскана куруп, пайдасын көрүп жаткан Давранбек Ахматжанов ийгилик сыры менен бөлүштү. Билим албай эле бала кезинен бери күнөскана сырын өздөштүргөн каарман помидор, бадыраңдарды эгип сатыкка чыгарат. Мындан тышкары 10дон ашык гүлдүн түрүн эгип, кышында өлкө аймагына сатат. Учурда роза, кала жана башка гүлдөрдү айымдардын эл аралык майрамына карата даярдап жатат. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот.
Кыш мезгилинде жайды сездирген бул гүл бакчада жагымдуу жит аңкып турат. Роза гүлүнөн кем калбаган, көпкө чыдамдуу алистеримерия гүлүнөн орогон Голландия мамлекетинен алдырып, өстүрүп жаткан Давранбек Ахматжанов. Ишкердин күнөсканасы 1 гектар жерди ээлейт. Анда 4 мезгилде сатыкка чыгуучу гүлдөрдүн түрлөрү жана помидор падыраңдар өстүрүлөт. Кышында ham shu gül teplitsaga kirgandan keyin odam o'sha gullarni ko'rib, jasharib, bizga ham shu professiya ham bo'lib qoldi, bizga hobbi ham bo'lib qoldi. Tirikchilik ham shu bo'lib qoldi-da. Tashqarida qari, ichkariga kirsam bahor deganda o'shanda ko'ngil ochiladi, o'sha ma'na ko'tariladi. Ар бөлүктөгү күнөсканада алистеримерия гүлүнүн 7-8 түрү өсүп, улам жетилгени сатыкка чыгууда. Ал эми кала, гербарий, роза гүлдөрү жаңыдан жетилип, гүл ачып жатат. Багбан Давранбек Ахматжанов гүлдөрдү 8 март айымдардын эл аралык байрамына карата сатыкка чыгарууну пландап турат. Мындан башка да гүлдөр бар, бирок өтүмдүүсү саналуу гүлдөр. Тамчылатуу жолу менен суугарылган гүлдү кароодо түйшүктүү. Shu teplitsani shartına жақсы өсөткөн бул. Так ташкарыда өспөйт. Основной shu mayda ekilgenden keyin qishында gulдөй баштайт да, суук түшкөндөн кийин гүлдөй баштайт. Күнүскананы температурасында гүлдөйт. Көп турсун деп ала турган түшүнгөн адам ошол гүлдү алат. Так неме боюнча авторитет боюнча шу розадан калышпайт, Кудай кааласа. Күнөсканадагы гүлдөр кышында күндүз 10 градустан төмөн, түнү 20 градустан жогорку температура сакталат. Давранбек мырза гүлдөр менен кошо эле күнөсканадагы помидор, бадыраңдарды да өстүрөт. Учурда бадыраң помидорлор түйүп баштаган. Алар апрелдин 15-теринде бышып сатыкка чыгат. Помидор шу жерде азыр 5,5-6 сотиктей бар, шу күнөсканабыз. Орточо эле ушу 20 сом 30 сомго эле туура келип калды. Көп ташкарыдан келип кеткен үчүн Тажикстан, Өзбекстан полный ачылып кетип, мөмө жемишти бизге алып чыгып, арзан эле алып чыгып атат. Ошодон күнөскананы бизде пайдаланыш кыйын болуп кетип атат барган сайын. Бизде суукураак, кышында ысыкты көп талап кылат. Ысытканы көп расход кылабыз биз. 42 жаштагы Давранбек мырза 12 жаштан бери күнөскана жумушуна аралашып, өздөштүргөн. Учурда 1 гектар жерде күнөскана кылып иштетет. Убагында атасы 1,5 соток жерге помидор экип, ишкерлик өнүккөн. Багбан чарбасында жалпы 15 жакын адам иштейт. Күнөсканадан чыккан продукциялар өлкө аймагына тарап, гүлдөр Бишкек шаарында да сатыкка чыгат. Маңдай тер мээнет кылып, анын үзүрүн көрүп жаткан багбандын мындан аркы планы күнөскана санын дагы да көбөйтүү. Адыл Акжол уулу, Айбексөн, жаңылыктар. Биздин бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Элдик медиа сайтын биздин Facebook баракчабыздан жана Элдик медиа сайтынан көрсөңүздөр болот. Эртең биздин порталдан көрүшкөнчө аман туруңуздар.